Кыргыз-тажик чегарасынын 90%дан ашыгы такталды деген маалымат чек арада жашаган тургундар үчүн күтүлбөгөн кубанычтуу кабар болду. Ушул кезге чейин чек ара көйгөйлөрү курчуп отуруп, акыркы 2 рет болгон каргашалуу окуялар жергиликтүүлөрдүн үшүн алып койгон эле. Кандай болбосун кыргыз бийлиги тынчтык жол менен сүйлөшүп отуруп, бул чырга чекит коюу алдында турушат. Чек ара чечилсе, коопсуз жашап калабыз деген тургундар бул күндү да чыдамсыздык менен күтүшкөн. Канжыгага башын байлап, мекендин чегин тактап жаткан Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев мына ушул иш үчүн эле тарыхта алтын тамгалар менен жазыларын баткендиктер айтып түгөт албай жаткан учур. Кыргыз-тажик чек арасынын чоо жайын Нургазы Жайнаков жеринен айтып берсин. Мына үй курушту баштап көпчүлүккө бүтүп калды. Кыргыз-тажик чек арасынын такталбаганынан айрым тургундар көчүп кетсе, айрымдар чек араны бекемдөө максатында эч кандай шарты жок какырап жаткан талаага турак жай куруп жашап келишет. Мастура Надирова Демилге көтөрүп чек арага жакын аймакка жаңы айыл түптөгөн. 10 жылдан бери бул айылдын тургундары свет жок болсо да чек араны коруп жашап келишет дейт. Тажикстан менен 90%дан ашуун чек аранын такталганын угушуп, жаңы үмүт жаралганын айтышууда. Бул чек аранын бекемдөө максатында түзүлгөн айыл 2014-жылы 600 кожолукка бергенбиз. Бүгүнкү күндө чек арабыздын 90%га чечилгени урматтуу Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиевичке ыраазычылык билдиребиз. Себеби буга чейин бул жерде эч кандай үйлөр салынганга чейин биздин тажиктердин жарандары келип, бул жакта биз менен конфликт болгон учурлар катталган. Ошондуктан ушул айылды түптөгөнгө Демилге көтөрүп чыгып, ушул айылды бүгүнкү күндө мына жашоосун улантып жатат. Баткен облусу эки өлкө менен чектешип, ушул кезге чейин чек аранын такталбагандан жергиликтүүлөр чыр-чадактарга кабылып келишкен. Буга чейинки бийликтер көз жаздында калтырып келген бул көйгөйгө президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев гана жоопкерчиликти мойнуна алып, чекит кое баштаганын жергиликтүүлөр айтышууда. Самый главный биздин эки лидер Тажикстанды ынандыра алды. Эң эле баалуулугу ынандыра алды. Азыркы күндөгү Тажикстан менен болгон чек арага чекит коюлуш керек. Ар кандай жол менен болбосун чекит коюлуп, чек ара аныкталбайынча бул коопсуздук, стабилдүүлүк жаралбайт. Ошондуктан бул дагы чоң дагы ийгилик жеңиш деп айтса болот да. 12 декабрь күнү Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын 90%дан ашууну макулдашылганын эки өлкөнүн коопсуздук кызматынын төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов Баткен шаарында өткөн жолугушууда жарыялашты. Мындан ары бир нече жолугушуулардан кийин чек ара толугу менен макулдашаарын билдиришти. В основном мы согласовали по всей протяженности. Негизинен чек аранын 90%дан ашыгы макулдашылды. Макулдашылган ал тилкелер жакын арада баяндалып жазылат. Бизде бир нече тилке калат. Кудай буйрса аны да аяктайбыз. Ал кайсы тилкелер? Бул Кайрагачтан баштап Кулунду, Максат, Арка, Арка 1, Арка 2, Жаңы жер, Жийделикке чейин. Биз жумушчу топ макулдашууну толук аяктадык. Мындан тышкары биз Карабак Лаккон боюнча 3 мамлекет кесилишкен чекке чейин макулдаштык. Муну менен биз азыр талаштуу бардык маселелерди дээрлик чечтик. Чек ара маселесине акыркы чекитти коюу үчүн бир нече жолугушуу калды. Кроме того, мы согласовали по Карабаку, Ляккону до стыка точка 3 государств. Сегодня была Бүгүн чоң иш болду. Биз 120 чакырымдан ашуун илгериледик. Бул маселелер принципиалдуу түрдө макулдашылды. Эгер Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларынын жалпы узундугун ала турган болсок, мамлекеттик чек аранын 90%дан ашыгы такталды. Биз ал маселелерди чечүүгө жакындап калдык. протяженности государственных границ. 8-14 декабрда Баткен шаарында өткөн Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусунда чек аранын дагы 47 чакырымдан ашууну макулдашылганы айтылды. Чек аранын такталуусу менен гана толук көз карандысыздыкка жетебиз деген жергиликтүүлөр Кыргыз бийлигинин аракетин кубатташууда. Алыбыз өтүп кетсе, жебирнеме өз болуп кетсе, бул ушундай кыйынчылык убагыда мана айтып калды, чечилсе Biz Kuda kalsa, Granitsa bolğundan keyin уже memleket memleketlülüğü ana bilinet de tosup bana bir yerde manam bir yağa ötpeyt, manam bir yağa bu yağa deyen sözler boş gerek de. Bizdeki aralaşkanday olup duratdı hazır. O yağa ötüp gelsen taşkı ötüp ettin bir, bir yağa olsam Kırgız'a ötüp geldin bir degen de söz bulup otat. Şunun için ben öte rahatsızlığımda aytıp şu kayırılıp koyayım dedim.
Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасынын узундугу 970 чакырымды түссө, акыркы жылдарга чейин эле жарымынан көп бөлүгү такталбай келген. 2021 жылдан тартып чегараны тактоо аракеттер жанданган. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргыз-тажик чегарасы жазга чейин толугу менен чечилерин Баткенге болгон 2 күндүк иш сапарында билдирди. Чынында эки өлкө менен чектешкен Баткен облусу өзгөчө стратегиялык аймак, ошондуктан калктын туруктуу жашап калуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Аймактагы коопсуздук өлкө үчүн өзгөчө маанилүү экенин жакшы билебиз. Биз бул багытта өзүңүздөргө маалым болгондой, чегара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия дагы тынымсыз иштеп жатат. Кудай буюрса, чегарабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып бүтөбүз го деп. Ордунан бир карышта жылбай турган чегараны аз убакыт аралыгында кошуна өлкө менен бир пикирге келип, макулдашууну дээрлик аягына чыгаруу дипломатиялык чоң чеберчилик дешет тургундар. 90%дан ашууну макулдашылды деген сөз айтууга оңой болгону менен, иш жүзүнө келгенде өтө чоң эмгек экенин айтышууда. Гранча 90% бүттү деген айтылган сөз оңой эле айтыш. Бирок 90% кылгыча бул эки жетекчибиз эмнелерди гана кылбады. Канча жолу барды Тажикстанга. Тажикстан канча жолу келди. Ошол менен сүйлөшүп барлык багыттарды бетме-бет отуруп, ошол эки элге тең бул чегаранын чечилбегендиги, эч кимге пайдасы жок экенине оларга ынандырдылар да. Чегаранын такталбаганынан чыр-чатактар көбөйүп, адам өмүрүн алган учурларда жыл сайын кайталанып келет. Чегара чечилсе, Баткендин тургундары эле эмес, өлкө эли үчүн да мааниси чоң экенин айткан Жумабек Абдипатта уулу элдик курултайда президентке жана анын командасына элдин атынан ыраазычылык билдирди. Делегаттын пикиринде Камчыбек Ташиевдин көп жылдан бери чечилбей келаткан көйгөйдү чечүүгө эрки жетип, баткендиктердин ишенимин жаратты дейт. Садыр Нуркожоев Жапаровдун тапшырмасы менен, Камчыбек Кыдыршаевичтин эрки менен, аракети менен, жетекчилерибиздин ошол саясий эрки менен бул маселе жылып, мына бүгүнкү күндө 90%га чечилип калды. Биз Баткен эли ишенебиз, Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн сөзүндө айткандай, өлкөбүздүн бир дагы сантиметрин жерин бербей, ушул чегара маселесин чечип берип атканына эл ишенип, үмүтү зор. Эки өлкө менен чектешип, ушул кезге чейин чегаранын такталбаганынан жабыр тартып келген баткендиктер бул көйгөйдөн арылуу алдында турушат. Өткөн жылы Өзбекстан менен чегара такталса, жакын айларда Тажикстан менен чекит коюлуусу күтүлүүдө. Эгемендүүлүк алгандан бери бир да бийлик чегараны чечүүгө жоопкерчилик алгысы келбей, канчалаган адамдын өмүрү кыйылса, экономикалык жактан да чоң зыян алып келгендиги маалым. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин чегараны чечип, өлкөнүн суверендүүлүгүн чыңдоосу карапайым калк арасында алкууга алынууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.